Alhamdulillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Бүгүнкү сабагыбыз темада жарыялангандай сужуду сахв жөнүндө. Сужуду сахв дегени ошо жаңылуу саждасы. Намаз окуп атканда адам баласы ар кандай акыбалда болуп калат, кээде унутуп калат, кээде алаксып калат. Анан ошонун натыйжасында намазында шектенип, же ашыкча окуп, же кемитип коюшу ыктымал намаздын кээ бир кыймыл аракеттерин. Анан ошого жараша шариятыбызда атайын өкүмдөр келген. Намаз окуган адам сөзсүз түрдө ошондой нерселерди үйрөнүп билип алганы милдет болуп саналат. Биринчиден баарыбыз эле билгендей, намазда жаңылган адам жогорку айтылган себептердин натыйжасында намаздын аягында 2 сажда кылып толукташ керек да. Мисалы жаңылып калган адам. Анан ошол 2 сажда кайсы убакта кылынат? Негизинен саждалар көбүнчөсү ошо саламга чейин болот. Мисалы адам баласы бир жаңылып калды дейли. Анан жаңылганын эстегенден кийин 40 ташаххудда отургандан кийин ошо аттахиятта салават окугандан кийин 2 жака салам берип, 2 жака 2 сажда кылып туруп, андан кийин 2 жака салам берип намаздан чыгат да. Бул көбүнчө ушундай болот. Бирок кээ бир учурларда салам 2 жака салам берип туруп, андан кийин 2 сажда кылынат. Уларда азыр бирок бул жерде эң негизги айта турган маселе, адам баласы баягы саламга чейин дагы 2 сажда кылса дагы, же болбосо салам бергенден кийин да 2 сажда кылса, намазы туура болуп өтө берет. Мындайча айтканда, экөө тең болот. Бул жерде маселе кайсынысы жакшыраак деген эле маселе. Мунун эмне пайдасы бар? Биринчиден, кээ бир адамдар кээде окуп атып, намазда кандай жаңылганын унутуп калып, анан ошо саламга чейин сажда кыламбы, же саламдан кийин кылам деп ойлонуп калышы ыктымал жаңылып. Ошондо мейли саламга чейин деле кылса, же саламдан кийин деле кылса, намазы жарактуу болуп санала берет. Мунун пайдасы ушунда. Бул маселеде эч бир талаш жок. Анча-мынча кээ бир алымдар эле кийинчерээк эле талашты айтпаса, бирок көптөгөн алымдар бул маселеде талаш жок, ижма менен кабыл алынган маселе деп айтышкан. Муну баарыбыз жакшы билип алган болсок, намаз окуп атканда кыйналбайбыз. Андан кийин жанагы жаңылуу саждасын айтып кеттик. Көп учурда саламга чейин болот деп айттык, саламга чейин. Бул негизгиси ушундай болот. Анан 2 учурда саламдан кийин болот. Мына ушул 2 учурду гана жаттап алсак, анын калгандарын саламга чейин эле 2 сажда кылабыз. Биринчи учуру саламдан кийин кылына турган ошо жаңылуу саждасы бул адам баласы намазда ашыкча кыймыл аракети же ашыкча бир нерсени окуп алган болсо, ошо саламдан кийин кылынат. Бухари Муслимде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам бешим намазын окуп атып, ушу 2 рекет окуп туруп эле, анан ташаххуд салават окуп салам берип, намазын жыйынтыктап коет. Анан ошондо бир сахаба ошо намазды кыскартып окупойдуңуз деп белги бергенде, жанында сахабалардан тактап сурагандан кийин пайгамбар салам 2 рекетти дагы кошумча окуп туруп, анан салам берип, анан 2 сажда кылып, анан кайра салам менен бүтүргөн да. Кээ бирөөсү ойлошу ыктымал, бул жерде пайгамбар салам ашыкча окуп эле кем окуп койбоду 2 рекет депчи. Ошентип айтканда келип алымдар бар да. Бирок бул жерде намаздын толук аткарылышына каралат да. Мисалы биз намаздын толук аткарылышын караган болсок, пайгамбар салам бул жерде 2 рекетти окуду. Биринчиден баягы салам берип койду, андан кайра толуктап 2 рекетин окуду. Ошондо намаз толугу менен 4 рекет болуп саналды дагы. Бирок жанагы 2 рекеттеги отуруп туруп аттахият салават окуп салам берип койгону бул жерде ашыкча болуп калды да. Мына ошого каралат. Жалпы намаздын кыймыл аракеттерине караган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын салам бергени ашыкча болуп калган. Ошондуктан пайгамбар салам бергенден кийин анан 2 сажда кылып, анан кайра салам берип бүтүргөн да. Мына ушул жерде ашыкча болду. Жана ошондой эле Бухари Муслимде башка хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам ошо 4 рекеттүү намазды 5 кылып окуп алат. Анан кийин сахабалар эскерткенде дагы ошентип салам бергенден кийин анан 2 сажда кылган да. Булар мына ачык айткан далилдер. Андан кийинки акыбал ошо салам бергенден кийинки
акыбал, салам бергенден кийин сажда кылына турган акыбал. Экинчи акыбал бул адам бала шектенип калган убакта. Шектенген эки түрлүү болот. Ошонун бир түрүндө ошо салам бергенден кийин анан эки сажда кылат да. Ал кайсы учур? Мисалы, адам баласы намазында туруп шектенип калды. Мисалы, 2 рекет окудумбу же 3 рекет окудум деп. Бирок 3 рекет окуганы ага мындай көңүлүнө тартып, ушуну эле окудум окшойт деп жүрөгүндө, ошо оюнда ошол жака тартып турат да. Ар кандай нерселерди ойлонуп, ушу 3 эле окудум го деп жүрөгү ошол жака тартып турат. Мындайча айтканда, такыр эле шектенип калган жок, такыр эле билип калган жок. Бирок 3 эле окудум окшойт деген ою бар да. Бирок баягы 100% ачык айкын ишенич эмес, ошого жакыныраак болгон ишенич бар. Ошол убакытта ал адам ошо мисалы 3 рекет окудум же 2 рекетте окудум деп калса, кайсы жака көңүлү тарткан болсо, мисалы 3 рекет деп көңүл тарткан болсо, ошону 3 рекет деп эсептейт дагы, 4тү толуктап туруп, андан кийин аттахиятты, салаватты окуп, салам берип туруп, андан кийин 2 сажда кылат дагы, анан кайра салам менен бүтүрүп коет. Мына ушул экинчи учур. Ушул эки учурдан башка убакытта адам баласы жаңылык саждасын саламга чейин кылат. Бул баягы жалпы эреже. Дагы бир маселе, ошо салам эки жака салам бергенден кийин эки сажда кылат деп айтып кеттик, жана эки учурда. Ошол эки жака салам берип, анан эки саждан кылгандан кийин дароо эле салам бербестен жана ташаххудду окуп туруп, андан кийин салам берүү бул мустахаб болуп саналат да. Сүннөт болуп саналат. Эгер аны окубай деле салам менен бүтүрүп койсо боло берет, бирок жакшыраагы жана эки жаңылуу саждасын салам бергенден кийин кылган киши отуруп ташаххудду окуп, ташаххуддун өзүнө эле салават эмес, ташаххуддун жана аттахияту лиллахи ошону окуп туруп, андан кийин эки жака салам берип бүтүрсө бул мустахаб болот да. Абдуллах ибн Масуд деген сахабадан ошондой келген. Анан жанагы шектен эки түрү бар деп айтып кеткен. Ошо экинчи түрү адам баласы жанагы канча окуганын билбей калса эле, такыр эле мисалы 2 окудумбу же 3 окудум деп билбейт да канча окуганын. Мындай убакта жана айтып кеткендей эле бул саламга чейин кылат. Бул жөнүндө да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык хадис бар, Муслимде келген. Ким өзүнүн ошо хадис маанисинде мындай деп келет: ким намаз окуп атып шектенип калган болсо, 3 окудумбу, 4 окудумбу деп калган болсо, шекти четке кагып, өзү ишенген, өзү ишеним болгон нерсени аткарсын дейт. Андан кийин салам бергенге чейин 2 сажда кылсын деп айткан да. Демек адам баласы баягы шекти четке кагып туруп, өзү ишенген нерсесин аткарсын дейт. Ал өзү ишенген нерсеси кайсы? Мисалы 3 же 4 окудум десе, анык болгону эмне? 3 окуганында ошону алат да. Кайсынысы анык болсо, аз болсо ошону алып туруп, мисалы 3-4 окудум сектенип калса, 3 деп эсептейт дагы, 4тү окуп туруп, андан кийин анан 2 сажда кылып туруп, анан салам берип намаздан чыгат. Андан кийинкиси болсо, жанагы намазда мисалы кээ бир кыймыл аракеттерди кемитип жасап койсо, же кээ бир нерсени таштап кеткен болсо, бул ашыкча окуган жок, тескерисинче намаздан кеметип койсо, бул дагы салам бергенге чейин кылынат. Бул маселенин баарын баягы кенен түшүнүктүү болсун деп гана айтып атам. Болбосо жанагы башындагы эле эки маселени биз билип алган болсок, кайсы учурда саламдан кийин кылынат, ошону билип алган болсок, калганы баягы түшүнүктүү болгону баягы элдерге жакшы түшүнүктүү болсун деп мисалдап айтып берип коюп атам. Мисалы адам баласы 2 рекет окугандан кийин жана ташаххудка отурбастан үчүнчүсүнө туруп кетти дейли. Бул көп кездешет го. Мындай нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда да болгон да. Бухари Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо 2 рекетти окуп туруп, үчүнчүсүнө туруп кеткен болот. Анан намаздын аягында ошо салам бергенге чейин 2 сажда кылып туруп, анан намазын бүтүргөндө салам. Анан ушул учурда мындай маселе бар. Мисалы, адам баласы 2 рекет окуп туруп кетти дейли. Ошо туруп бараткандан 2 акыбал бар да. Биринчисинде 2 рекетти окуп туруп, отурбастан туруп баратканда эстеп калыш ыктымал. Толук тура элек, бирок туруп баратканда эстеп калса, кайтып туруп ташаххудка отуруш керек. Анан экинчи акыбал, адам баласы уже туруп тик туруп, уже Фатиханы баштап калган убакыт болот да, туруп дене бою, тулку бою толугу менен тургандан кийин анда кайтпаш керек. Эгерде ким ошо Фатиханы баштап туруп анан эстеп кайтып кеткен болсо, намазы жараксыз болуп калат да. Анткени адам баласы кийинки
намаздын түркүгүн өткөндөн кийин сүннөт үчүн же важип үчүн кайткан болбойт да, намаз бузулуп калат. Ошону жакшы билип алышыбыз керек. Кээ бир адамдар туруп алгандан эстегенден кийин кайтып кетиши ыктымал. Ал туура эмес болот да. Туруп баратканда эстеп калса, кайтып отурса болот. Бирок туруп калгандан кийин кайтпаш керек. Канепеде да ошол 3-чү, 4-чү окуп туруп, анан аягында салам бергенге чейин 2 сажда кылып, анан салам берип бүтүрүп коет. Андан кийинки маселе мындай дагы жаңылыштыктар болуп калышы. Мисалы, адам баласы намаз окуп атып, намаздагы түркүктөрдү таштап коюшу ыктымал. Мисалы, бир адам саждага барды дагы, бир сажда кылып туруп, унутуп, баягы туруп кетиши ыктымал. Эгерде ошол адам баягы бир сажда кылып унутуп туруп баратканда эстесе, анда дароо кайтып туруп экинчи саждасын кылыш керек. Эгерде ал уже туруп кийинки рекетке өтүп кеткен болсо, Фатиханы окуп баштап кеткен болсо, анда жана мурунку окулган рекети жараксыз болуп калат да. Кийинкиси ошонун ордуна өтүп калат. Мисалы, адам баласы бир рекет окудан экинчи рекет окуп атканда бир сажда кылып эле туруп кетти. Тургандан акыбалын айттык, эгерде туруп баратып экинчи түркүгө өтө электе эстеп калса, кайтып сажда кылыш керек. Эгерде жок, экинчи рекетке туруп уже Фатиханы окуп баштап кеткенде, адамдын ошо окуп аткан намазы, ошол эки баштаган намаз экинчи рекет болуп саналып, мурункусу уже жараксыз болуп калат да. Анан кадимки намазы толуп бүткөндөн кийин анан намаздын аягында жана жаңылуу саждасын кылып, ошо менен аяктап бүтүрүп коет. Кээде адам баласы кийинки маселе, намаз окуп атып жаңылганын билет дагы. Мисалы, жаңылганын билип туруп, ошого кайтып баратканда кыймыл аракет кылат да, мисалы. Ошондо такбир айтпайт. Мисалы, жанагы эле мисал, бир сажданы таштап салгандагы, же болсо андан неме жакшыраагы 2 сажда кылды дагы, анан унутуп калып 3-үнчүсүн кылып атат да. Ошол эстеп кетип сажда кылып барат. Анан кайра кайтып турарда такбир айтпай эле жөнөкөй эле туруп кетиш керек. Анткени ашыкча кыймыл аракеттерге такбир айтылбайт да. Кандай болсо ошондой кылып эле туруп кийинки кыймыл аракеттерди уланта берет. Андан кийинки маселе, мисалы, ким намаздын ичиндеги сүннөттөрүн дагы таштап койгон болсо, ошо аягында жаңылуу сажданы кылып койгон жакшы да, мустахап болот. Бирок милдет эмес. Кылып койсо жакшы болот, бирок кылбай калган болсо намазы өтө берет. Эгерде жанагындай түркүктөрдү таштап, шектенгенден кийин, же бир нерсени ашыкча кылып, же кемиткенден кийин анда 2 сажданы сөзсүз түрдө кылыш керек болот. Эгерде эстеп атайын таштап салган болсо, анда намазы жараксыз болуп калат. Таштап кылып салган экен, важип да, ошол важиптерди аткарыш керек болот. Эгерде унутуп калса, анда кечиримдүү. Намаздын ошо жаңылуу саждасына байланыштуу кыскача өкүмдөр ушулар. Анан ошого жараша иншалла суроо жооп кылалы. Анан аягында дагы кайталап айтып коеюн. Жана башкы маселени адам баласы ошо сажда, жаңылуу саждасын саламга чейин дагы, саламдан кийин кылса деле өтө берет. Намазына эч бир таасир тийгизбейт. Болгону кайсынысы жакшыраак дегенде гана маселе бар. Түшүнгөндө дагы түшүндүрүп айтып коюш керек. Биринчиден айтып кеттим, баягы билбей калган, таппай калган адам качан кылат элем дегенге жакшы, кайсы акыбалда кылса дагы немеси өтө берет намаз. Анан экинчиден, мисалы, кээ бир илими жок адамдар, кээ бир адамдарды караса, саламдан кийин, кээ биресин караса, саламга чейин кылып аткан болот да. Мисалы, Ханафи мазхабында дайыма саламдан кийин кылынат да. Анан баягы илим албаган адамдар көрүп, булар такыр эле туура эмес кылып атат, намаз жараксыз болуп калбасын деген, намаз жараксыз болуп калды деген ойдон алыс болуш керек да. Адамдардын ошондой үчүнү бар. Бул жерде кайсынысы жакшыраак деген эле маселеде. Валлаху а'лам. Суроолор болсо бериңиздер, ошого жараша иншалла жооп бергенге аракет кылалы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Мисалы, эмеге жамаатка кечип, ана 2 рекетке кошулдук деп коелу. Андан кийин алар салам бергенден кийин сен да эстен чыгып кетип, короче, сен да берип койдуң салам. Анан зикир окуп баштагандан кийин, уже зикир окуп, ошондо эстеп атасың да, сен дагы эмең бар экен. И ошондо туруп, ошол баягы калган рекеттерди окуй бересиң да,
ооба рас эстеттиңиз. Мен муну айтайын деп атып эстен чыгып калган турбайбы. Ооба ошондой унутуп калсаңыз, мындай маселе бар да, жанагы адам баласы унутуп калгандан кийин канчалык убакытка чейин сажда сахв кылынат деген маселе бар да. Анан туурасы аллаху алам, анын чеги жок. Мисалы адам баласы 1 сааттан кийин эстейби, 2 саат же 1 күндөн кийин эстейби, ошол замат дароо канча намазы калып калган болсо, канча рекети, ошону толуктап туруп, анан кийин 2 сажда менен бүтүрүп коет да. Жана сиз айтып аткандагы маселе ошондой. Мисалы зикир кылып атып эстеп калдыңызбы, дароо турасыз дагы 2 рекетти толуктайсыз. Анан 2 жакка салам берип туруп 2 сажда кылып кайра салам менен бүтүрөсүз да. Анткени бул жерде сиз ашыкча кыймыл аракет кылып койдуңуз да, салам берип койдуңуз да 2 рекеттен кийин. 2 рекет толуктагандан кийин уже ашыкча болуп саланып калат. Ошондуктан 2 жакка салам берип, андан кийин 2 сажда кылып кайра салам берип, ошо менен бүтүрүп коебуз. Анан дагы бир маселе айтып коеюн ушул жерден. Мисалы имам менен окуп атканда айрыкча жана кээде имам 2 рекетти окуп туруп, үчүнчүсүндө туруп кетет да. Туруп кеткенде анан артындагы турган жамаатта турган уюп тургандар негизи немеш керек да, белги бериш керек. Эркектер тасбих айтып белги бериш керек да. Мисалы субханаллах деп эскертип. Аял кишилер болуп калса, кол чабыш керек да. Анан ошол эскертүү менен имам кайтыш керек. Кээде имам өзүнө ишенип кайтпай коюшу ыктымал. Мисалы кайтпай үчүнчүгө туруп кетсе, элдин баары ошо туруш керек да, өзүнчө отуруп алган болбойт. Кээ бирөөсү тура эмес кылат да, анткени ошо ташаххудка отурбай туруп кеткенде, артындагылар да чогуу туруп, анан аягында сажда менен толукташ керек. Анан кээде мындай болуп калат. Мисалы ошо уюп аткан адам, уже имам ашыкча жана түркүктү кылып атканын билип калат дагы, бирок имам артындагыларга баягы белги берсе, ага башый эле улап кетиши ыктымал. Мисалы 4 рекет анык окуп бүткөндөн кийин артындагылар отурса, имам уже туруп кеткен болот бешикке. Бул жерде имамды ээрчиген болбойт да, анткени уже ашыкча түркүк да. Анда күтүп туруш керек. Имам эгерде ал өзүнө ишенип ал бешикте окуп кайра отурганга чейин күтүп туруш керек. Анан аягында эскертилип айтылып коет. Мына ушул көп кайталат, ушундай маселелерди дагы билип алышыбыз керек. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум рахматуллахи ва баракату. Баягы намаздын убагында пар эмеден кийин, Фатихадан кийин зам сүрө окулат го. Ошо зам сүрөнү деген мындай немеси деген барбы? Последовательность дегенчи. Мисалы үчүн нас топ коюп, анан кайра мисалы үчүн фалак топ калсаң же айырмасы жок, аралаштырып окуй бересиңби зам сүрөнү? Жок, негизи жакшырагы тартиби менен окуган жакшы. Куранда кандай келсе ошондой кылып окуган. Анткени бул Осман разияллаху тартиптеп кеткен, ошо тартип менен окуган жакшы да. Анан ким аны таштаган болсо, ошо жакшыга каршы иш кылган болот. Бирок бул намазына таасир этпейт. Кааласа, айка намаздын аягында 2 сажда кылып койсо болот да, бирок милдеттүү түрдө эмес, мустахаб түрүндө. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Менде суроо бар эле, ушул бир эмесин аткарганда жакшыраак деп атпайсызбы? Жакшыраак дегенде собу көбүрөөк же сүннөткө дабыл жакшыраак келет, ошон үчүн собу көбүрөөк болобу, ошондой болобу? Ооба, жакшыраак дегенде ошо баягы далилге карап айта турган болсок, ошого ылайыктуу келген деген сөз да. Эми бул маселелердин баягы ар кандай даражаттары болот да. Кээ бир алымдар мисалы талашканда, кандайдыр бир маселеде бул мисалы адал арам деп талашып калат, же арам макруh деп таанышып калат, же болсо афдолия деп коет да, ошо жакшыраак деп таанышып калат. Бул дагы болот, бирок кайсысы жакшыраак деген маселе болуп калат. Кээде болсо сүннөт деп талашып калат. Ошого жараша өзүнүн өкүмдөрү бар. Аллаху алам. Анан дагы бир маселени айтып коеюн. Мисалы кимде ким намаз окуп атып, анан кандайдыр бир кыймыл аракетти ашыкча кылган эстеп калган болсо, дароо кайтыш керек да. Мисалы бир адам 5-чи рекетке өтүп кетти эле, 4 рекет окуп, 5 деп окуп аткан. Анан ошо 5-чини окуп аткан кезинде, мисалы Фатиха окуп жана башка сүрөнү окуп бүтөйүн деп калса, эстер замат дароо кайтып отуруш керек да, 4-чүгөчү. Эгерде ким билип туруп билгенден кийин дагы эле ошонтип улантып окута берсе, анда намаз жараксыз болуп калат. Анткени атайлап намазга баягы намаздын ичиндеги кыймыл аракетти кошкон болуп саналат да. Эгерде ким атайлаган болсо, намазы жараксыз болот. Аллаху алам. Аллах разы болсун, Бакай устаз. Жазуу түрүндө келген суроолор бар экен.
Жакында Ноорус деген майрам келет атпайбы? Ошол Ноорус майрамына арналып мал союлат экен да. Ошол малдын этин курмандыкты жесе болобу деп сурап жатышат. Майрам арналган кандай тамак болбосун аны жегенге болбойт, жебесин. Эти болобу, башкасы болобу. Кадимкидей эле жөнөкөй эле күнгө окшош эле өтүш керек. Күндөрүбүз. Аллаху алам. Устаз, дагы бир суроо бар эле. Айта бер. Бул мен кечирээк кирип калып укпай калдымбы? Бул 4 рекет мисалы үчүн намаздачы. 4 рекетти билбей калып 3 рекет кылып салам берип салдың да? Салам берип салып бүткөндөн кийин эстеп кетип 1 рекет калып калганын билсең, кайра баштан окуш керекпи же кайра туруп эле дагы 1 рекет окуп койсо болобу? Ошо менен сажда сафа кылып. Жок, баштан окубайсың, ошо канчаны калтырып койсоң, эстер замат ошону окуп туруп эле андан кийин эки жаңылуу саждасын менен бүтүрүп койсоң болот. Канча убакыт өтсө деле, мисалы 1 күндөн кийин, 2 күндөн кийин эстесең деле, мисалы 1 рекет калып калган. Ошо 1 рекеттин өзүн окуйсуң дагы, анан 2 сажда менен толуктап коесуң. Ошол жетиштүү. Бакай устаз жазуу түрүндө келген суроолордон да сурап жатышат. Курандын ичиндеги сажда аяттарды окуганда ошого кандай сажда кылабыз дейт. Куран ичинде сажда аяттарды окуган кезде биринчи ошо сажда кылуунун өкүмү бул мустахаб. Сооптуу амал, эгерде ким кылбай койсо күнөөкөр болбойт. Анан бул намаз сыяктуу кыбланы карап ошо сажда кылыш керек. Ошо бир сажда кылынат, ошо саждага кадимкидей субхана роббиел аала ошол эле айтылат. Анан жетиштүү болот. Бирок жана айтып кеткендей, даараттуу болуш керек. Аял киши болсо, денеси жабылган, намаз окуп аткан сыяктуу болуп сажда кылыш керек. Аллаху алам. Дагы суроо бере берсек болобу, устаз? Болот. Бул сүннөт намаздар боюнча 4 рекет деп келет го. Анан 2 рекеттен деп келет го. Парздын алдында, парздан кийинкилерчи. Ошонун кайсылары жакшыраак далилдери бар? Ошо 2 рекет, 4 рекет окуп салса болобу же 2ден бөлүш керекпи? Сүннөт намазды. Сүннөт намаздыбы? Негизинен күндүзгү анан түнкү намаздар болуп бөлүнөт. Анан түнкү намазды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай 2 рекеттен окуш керек да. Кечки намаз сөзсүз түрдө 2 рекеттен окуш керек. Ана күндүзгү намаздарды жакшырагы 2ден бөлүп окуган жакшы, бирок 4 кылып окуса да бул деле өтө берет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түнкү намаздар 2 рекет деп айткан да, күндүзгү намаз деп айткан эмес. Ошондуктан күндүзгү намаздарды 4 кылып окуса болот, бирок жакшырагы бөлүп окуган жакшы. Аллаху алам. Дагы бир суроо берейин дедим да. Айта бер. Могу каза намаздар мурун бир аз жакил болуп жүргөндө билчим намаз окуган парз экен, бирок окубай жүрдүм. Ошону мисалы үчүн убакыт болгондо зухурдун мисалы үчүн убакыты келди. Анан ошол жерде убактым бар. Биринчи ошо сүннөттөрдү окуп, анан кийин каза намаздарды акырын толуктап беремби же сүннөттү окубай бир аз хотя бы казаларды биринчи окуп толукташым керекпи? Ошо убакыт жагынан карасак. Биринчиден алхамдулилlah, Алла Таала хидаят берип намаз окуп калганга Алла Таала шүкүр болсун. Эми ушундан тайбай намазыңа бекем бол. Эч качан таштабай. Намаздын орду исламда өтө чоң. Намазы оңолбогон адам эки дүйнөдө тең оңолбойт. Ошонан өзүң айткандай билчү экенсиң, парз экенин, ошону таштап жүргөн турбайсың. Эми ошол намаздын баарын окуп бериш парздарын. Дароо мүмкүнчүлүгүңө жараша окушуң керек. Кааласаң бир убакытты белгилеп баарын окусаң болот. Күчүң келишинче кааласаң ошо намаздарға кошуп окусаң болот. Айырмасы жок. Парз намазды окугандан кийин тиги парзды окуп туруп андан сүннөт окусаң деле болот. Сүннөттү окуп туруп андан кийин деле окусаң болот. Эң негизгиси кечиктирбей, күчүң келишинче тезирээк окуп бергенге аракет кыл. Кийинки жолугушканга чейин аман эсен туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.